ынтымактуу жааматтын ырыскысы түгөнбөйт ураанын өздөрүнө туу катары койгон Ысык Көл районунун Тамчы айылындагы мектеп гимназиясы проекттик кубаттуулугу 350 окуучуга ылайыкталып салынып, 1967 жылы ишке берилген. Учурда 60 жашкыга таяп калган аталган мектепте 2023-2024 окуу жылында 511 окуучу жана 41 агартуучу сен билимге ачылсаң, билим сага ачылат принцибин бекем карманып, талыкпай билимкенин казып жаткан учур. Инновациялык ыкмаларды, жаңычыл көз караштагы идеяларды колдогон Тамчы айылындагы мектеп гимназиясынын педагогикалык жамааты жаш өзгөчөлүгүнө карата ар кыл муундун өкүлдөрүнөн тургандыктан салттуу ыкма менен новатордук ыкмаларды айкалыштырып ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөндүктөн мектептин оң репутациясы эл оозунан түшпөй, кошуна айылдардан келип окуган окуучулардын саны да өсүүдө. Мисалга алсак, 2021 жылдары мектепте окуган балдардын саны болжолдуу 450 окуучу болсо, азыркы учурда бул сан 50-60 окуучуга көбөйүп, мектептин 33% жакынкы коңшу Кошкөл жана Чоктал айылдарынан келет. Мектеп гимназиясы статусун 2023 жылы ийгиликтүү аккредитациядан өтүү менен тастыктап, азыркы учурда орус жана кыргыз тилдерден кош тилдүү билим берип келет. Мектептин миссиясынын бир бөлүгү күн сайын өзгөрүүгө дуушар болуп жаткан коомду өзүн уюштура билген, алган билиминин натыйжасын турмушунда колдоно алган, чоң жашоого даяр ар тараптуу инсанды мектептин босогосунан тарбиялап чыгаруу. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен бир кадам долбоорунун алкагында Тамчы айылындагы мектеп гимназиясында конокто болмокчубуз. Бул репортажда сиздер менен бир кадам долбоорунун жаш баяндамачылары болмокчубуз. Тамчы айылындагы мектеп гимназиясы географиялык жактан өтө уникалдуу, Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлүбүздөн болжол менен 200 метр аралыкта жайгашкан. Мектептин дагы бир өзгөчөлүгү 2020 жылы мектептин директору Эшимканов Нурдан агай демилгелеген 6 күнгө 6 багыт усулунун ийгиликтүү ишке ашып жатышы. Усулдун башкы максаты окуучуларды конкреттүү 6 күнгө 6 багыт усулу менен окуу үйрөтүү жана татыктуу кыргыз жаранын мектеп босогосунда өстүрүү. Биздин репортаж Тамчы айылындагы мектеп гимназиясындагы автордук долбоор, автордук усул жана башка өтө кызыктуу нерселер жөнүндө болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз 6 күнгө 6 багыт усулунун автору, мектептин математика мугалими жана директору Эшимканов Нурдан Кырманбекович агайдан усул жөнүндө алгачкы маалыматты алсак. Саламатсызбы агай, бир кадам долбоору 6 күнгө 6 багыт усулу боюнча маалымат алалы деди келек. Саламатчылык. Тамчы айылына мектеп гимназиясына кош келипсиздер. Чындыгында бул усулдун мааниси, максаты өтө терең, өтө масштабтуу деп айтсам болот. Автордук усулдун идеясы мага 2020 жылы жетекчи болуп дайындалганында келген да. Бул биздин билим берүү системасынын бардык талаптарына жооп берген мектептин ички идеологиясы деп айтсам да болот. Түпкүлүгү мазмуну жагынан президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыктарына, билим берүү системасы, билим берүү министрлиги приоритеттүү деп коюп жаткан STEM ыкмаларына, PISA эл аралык баалоо уюмунун тапшырмаларына даярданууга мазмундаш, тутумдаш келгени биздин мектептин багыты туура кетип жатат деп ойлойм да. Ошол жөнүндө айтып жатат деп ойлойм. Мен кыскача 6 багыт жөнүндө айта кетейин. Эмнеге 6 багыт? Мен колдон келишинче эң приоритеттүү, мазмундуу деген 6 багытты тандаганга аракет кылдым. Биринчиси бул улуттук баалуулуктар күнү. Биздин мектепте дүйшөмбү бул улуттук баалуулуктар күнү болуп эсептелет. Мунун ички жана сырткы көрүнүшү бар да. Мен азыр ички көрүнүшү боюнча айта кетейин. Кайсы гана предмет мугалими болбосун, сабагынын бир бөлүгүндө 1-2 мүнөт болсо дагы улуттук баалуулуктарга тиешелүү маалымат балдарга бере кетет. Мен мисалы үчүн математика мугалими катары өркөнүң өссүн деген бата сөзүн, өркөн деген сөздү балдар менен чечмелеп талкуулаганбыз. Шейшемби биздин мектепте бул так жана табигый илимдер күнү. Анткени бул предметтер жашоонун өзөгү, өнүгүүнүн кыймылдаткычы. Кийинки күнүбүз болсо бизде шаршемби бул чет тилдер күнү. Анткени жакшы сөз бар, канча тил билсең ошончо адамсың дейт. Мурунку заманда англис тилин билгендерди кызыгып карасак, азыр билбегендерди таң калып караган заманда жашап атабыз. Бул күнү ар бир предмет мугалими же кыргыз тилинен орус тилине которуп, же кыргыз тилинен англис тилине которсо болот да. Мисалы үчүн мен математика сабагынан айлана бул circle деп айтылат, ошону айта кеткем да. Анан ошол жерден балдар циркуль деген куралды каяктан келип чыкканын түшүнүшкөн. Бейшемби биздин мектепте бул көркөм эстетика күнү.
эстетика бул бир нерсени сезе билүү, туя билүү деп которулат да. Ошондуктан биз тарбиялап жаткан балдар бир сулуулукту көрө билбесе же бир жаман нерсеге боор ачыбасан да биз тирүүлөй бир роботторду тарбиялаган болуп калабыз деп ойлойм да. 5-күн жума бизде ыйман, адеп жана ахлак күнү. Анткени ыйманы, адеп, ахлагы күчтүү окуучу ал ар дайым билим алуунун маанисин билет, мугалимдерди, ата-энесине ар дайым кызмат кылганды билет да. Ушул күнү биз ушул адеп, ахлакка байланыштуу бир окуяны талкуулап, сабак учурунда балдарга айта кетебиз да. Анын акыркысы бул ишемби ден соолук күнү. Анткени президентибиз Садыр Нуркожоевич белгилегендей, инсандын адеп, ахлактык жактан толук кандуу өнүгүүсү үчүн дене тарбиясынын саламаттыгы жакшы болуш керек да. Ошон үчүн бул жума күнү биз ата-эне, мугалим, окуучулар менен биргеликте спорттук иш-чараларды өтүп турабыз. Анан албетте силерде суроо болушу мүмкүн, жекшемби күнү бул өзүнө өзү өнүктүрүү күнү деп атап койдук. Бул күнү балдар өзү каалаган, өзүнө жаккан нерсени кылса болот. Мен да силердин ушул бир кадам долбооруна жакшы келечек каалап кетмекмин. Ар дайым долбоордун арышы алыс болуп, силерде болгон жаш журналисттер болобу же башка тармактын мыктыларын болобу, заманбап окуучуларды тарбиялаган долбоорлордон болсун. Чоң рахмат агай, ишиңизге ийгилик. Саламатсызбы эже? Бир кадам долбоору. Бул жерге эмнени жазып жатасыз? Көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп берип койсоңуз. Саламатсыңарбы? Бүгүн бизде шейшемби так жана табигый илимдер күнү болгондуктан Усулдук бирикменин мүчөсү катары окуучулар үчүн маалымат жазып жаткам. Бул да болсо 6 күнгө 6 багыт усулун ишке ашыруунун бир жолу десем болот. Кечээ дүйшөмбү тагыраагы улуттук баалуулуктар күнү болчу. Ал күнү биз мугалимдер жана окуучулар мүмкүнчүлүгүнө жараша улуттук кийимдерди кийип, кыздар чачын 5 көкүл өрүшөт. Ал эми мугалимдер болсо сабагынын бир бөлүгүндө ушул улуттук баалуулуктар жөнүндө маалымат беришет да. Мисалы эле ошол тушоо кесүү салтынын так аныктамасын, өткөрүлүү тартибин кандай экендигин маалымат беришет да. Анткени себеби азыркы күндө кээ бир каада салттарыбыз өзгөрүп кетип жатат да, баягы заманбап болуп кеткендиктен биз ошону так маалыматты бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат эже сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Токтосоң, улуттук балыктар күнү, табигый илимдер күнү, чет тилдер күнү, Көркөм эстетика күнү, ыйман, адеп, ахлак күнү, ден соолук күнү. Булар эмне күндөр болду экен? Бирок мен баамдап жатам, сөз эмне жөнүндө болуп жатканын. Саламатсыздар достор, кандайсыздар? Саламатсызбы? Биз бул күндөр жөнүндө сурайлы деле сизден. Бул такта 6 күн, 6 багыт усулунун бирикмесинде мектеп коллективи тарабынан окуучуларга уюштуруп берилген. Тагыраак айтып кеткенде нөмөчү окуучулар үчүн. Бул жерде байкап жатканыңыздай ар бир тактага өзүнө ылайыктуу маалыматтар жазылып турат. Ал маалыматтар жөн гана боор менен жазылып турат. Боор менен жазылгандыгына себептүү бул тактада маалыматтарды өзгөртүрүү өтө оңой. Мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы бул такта жаңы маалыматтарды алыш үчүн өтө жагымдуу шарттарды түзүп берет. Чоң рахмат. Мен мисал үчүн бул тактадан белгилүү сүрөтчү Леонардо да Винчинин Мона Лиза картинасындагы Мона Лизанын оозун эле 12 жыл тарткандыгы жөнүндө өзүмө жаңы маалымат ала алдым. Кеттик анда Султан, мектеп менен таанышууну уланталы. Чындыгында жакшы усул экен, мисалга алганда эле ошол калпак күнү. Калпакты 5-март күнү эле кийбей, ушул мектептин усулундай кылып ар бир дүйшөмбү кийип турса, улуттук аң сезим эртерээк өсөт беле деп ойлойм. Туура айтасың, Урмат. Ошол эле маалда улут катары уңгуздун сакталышы коркунучта болбойт эле. Биз сыягы мугалимдер бөлмөсүнө келип калды окшойт. Уруксат болсо баш багып карап көрөлү. Саламатсыздарбы? Биз мектепке келе жатып, мектептин автордук усулу болгон 6 күнгө 6 багыт усулун көрүп бир сыйра тааныштык. Ошол жөнүндө окуу процессинде калмай колдоно турганыңар жөнүндө бир сыйра маалымат берип кетсеңиз. Биз бул усулду окуу процессинде ар түрдүү форматта колдонуп келе жатабыз. Усулдук бирикмелердин декадасын биз айлыкка чейин узартып бергенбиз. Ошол бир ай бою иш алып барышат. Мисалы үчүн көркөм өнөр жана диний тарбия усулдук бирикмесине көркөм эстетика күнүн, ыйман, адеп, ахлак айлыгы болсо баштагыч класстардын бирикмесине айлык катары сунушталган да, ушулар өткөрөт. Биз бул усулду колдонгон жамаат катары башкаларга дагы өтсө, ушулардын келечеги кең болуп, жакшы натыйжа берет деп ишенебиз.
Эң жакшы ой бул берүүдөн кийин ушул усулга көптөгөн кызыгуулар пайда болот деген терең ишеничтебиз. Чоң рахмат эжей. Саламатсызбы жей. Мектебиңиздер жөнөкөй нерселер менен тарилдесе да чакан, жагымдуу экен. Мен үчүн өтө кызыктуу болуп жатат. Мүмкүн болсо, мектептин автордук усулу 6 күнгө 6 багыт жөнүндө сиз да кичине маалымат бере кетерсиз. Саламатчылык, силердин бир кадам долбооруңар конокко эң сонун учурда келиптирсиздер. Бизде азыр 6 күнгө 6 багыт усулунун жыйынтыктоочу сабактары жана сабактан тышкаркы иш-чаралары болуп жаткан. Анда эмесе азыр кирип сабактарга, ачык сабактарга баш багып кирип көрсөк болот. Анткени бул иш-чарага кабылчылар үчүн эшик ар дайым ачык. Жүр анда эмесе сабактарды кирип көрөлүк. Так, өзүңүздөр билгендей эле биздин мектепте 6 багыт боюнча иштеп атабыз. Ошону бүгүн чейшемби экинчи күнү так илимдер. Мына бул жерде жазылып турат баарыбызда табигый илимдер күнү. Табигый илимдерге бизге математика, физика, химия, ошондой эле табигый башка илимдерге биология. Биздин көпүрө сабагыбыздын максаты негизи бул предмет аралык байланышта окуучуларга окуп түшүнүү, туюп түшүнүү, көрүп түшүнүү, сезип түшүнүүнү биз кеңири тааныштырмакпыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз катыш жана пропорцияда химия сабагы менен математика сабагынын байланышын азыр көрсөтөбүз. Ошо эрекини өзүңөр азыр окуп да, түшүнүп да, туюп да, сезип да түшүнөсүңөр. Жей, 6 багыт боюнча кичи экскурсияңыз үчүн чоң рахмат. Кыска убакыттын ичинде өтө маңыздуу, маанилүү усул экенин жон терime сездим. Сизге чоң рахмат Жей. Жакшы алыңыз. Сезим, азыр маалыматтык технологиянын өнүккөн заманы эмеспи? Биз азыр алган маалыматтан тышкары көптөгөн маалыматтар бул мектептин социалдык баракчаларында бар болуш керек. Туура айтасың, Урмат. Кел анда сканерлеп көрөлү. Карачы, Урмат, бул мектепте кандай сонун автордук усулдар колдонулат экен. Ошону менен бирге мектеп бүтүрүүчүлөрү дагы өз тармагын мыктылар экен. Ооба, чындыгында өтө сонун усулдар бар экен. Бизди көрүп жаткан башка окуучулар да бул мектепте окугусу келип кетти болуш керек. Мугалимдери да эң мыктылардын бири экен. Кел анда азыркы сөзүбүздү биздин кесиптештерге көрөлү. Ал эми биз азыр кесиптешим Камышай экөөбүз бул мектептин сабактарына сапар алмакчыбыз. Туура, бардык эле жолдор иминге алып барса, а мектепте бардык жолдор мугалимге же анын сабагына алып барат. Мен ойлойм, өзгөчө мектепте өзгөчө сабактар өтүлөт деп. Кеттик анда. Саламатсызбы Жей? Саламатчылык. Сиз бул жерде баштагыч класстын мугалими болуп эмгектенесизби? Жок. Мен кесибим химия, биология мугалими. Мен биздин мектепте автордук усул болуп эсептелген кесипкөй сабактын негизинде 3-В класска сабак өтөйүн деп келдим. Аталышы жакшы экен кесипкөй сабак деген. Кичине толугураак маалымат бере кетсеңиз. Кыргызда жакшы сөз бар го, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген. Кесипкөй сабактын максатынын бири сабактын натыйжалуулугун жогорулат. Максаты кандай? Биринчиден кесипкөй мугалим деген кесипкөй мугалим да.
Бар бир кайсыл бир түшүнүктөрүндө өзүнүн кесипкөйлүүлүгүн көрсөтөт. Экинчиден, башталгыч класстын окуучулары башка мугалимдердин да сабагынын өтүүсүнө көнүшүп, ортоңку баскычтагы даярдык көрүү башталат. Үчүнчүдөн, мугалимдер үчүн да бул чоң изденүү болот. Анткени жогорку класска башка усул, башталгыч класска башка усул, ортоңку баскычка башкача мамиле керек да. Жакшы же эң сонун усул экен. Эгерде уруксат болсо, сабагыңызга кичине катышып өз көзүбүз менен көрсөк болобу? Макул, кириңиздер. Балдар, бүгүн бизде табиат таануу сабагы. Силерге бүгүн мен берем сабакты. Сабак менин атым Калыкова Рима Урпожиновна. Ушул мектепте көп жылдан бери биология сабагын берем. Анан бүгүнкү биздин сабакта биз деген микроскопту өтөбүз. Сен билесиңби, Канышай, бул мектепте көпүрө сабак, жолдоштук сабак деген дагы автордук усулдар бар экенин? Жок, билбейм, бирок аталыш өзгөчө экен, Кел анда ушул сабактар жөнүндө окуучулардан сурап көрөбүз. Жүрү анда. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, кандайсыздар? Жакшы. Биз сиздерден бир нерсе сурайлык дедик элек. Сиздердин мектепте жолдоштук сабак, көпүрө сабак деген сабактар өтүлөт экен. Ошол жөнүндө айтып бере аласыздарбы? Ооба, аталган сабактар бизде маал менен өтүлүп турат. Мен жолдоштук сабак жөнүндө айтып берейин, окуучу катары кыскача түшүндүрмө бере кетейин. Бул автордук сабак башка класстарга өтүп келгенде эле бизге дагы 2020 жылдан баштап байма-бай өтүлүп келет. Ар бир предмет мугалими өзүнүн сабагынан башка класстарга сабак өтүүсү. Аларга жылдын башында класс бөлүнүп берилет, бирок андан тышкары башка класстарга дагы сабак өтүүсү болуп эсептелинет. Бул аябай жакшы экен, жана ошондой эле көп жакшы жерлери бар экен. Мугалим менен окуучулардын ортосунда болгон мамилени чыңдап, жана ошондой эле тааныш эмес окуучулар менен мугалимдердин ортосунда жакшы мамиле түздү. Абдан жакшы, өтө маңыздуу экен. Мен да биздин мектепте авторлук болуп саналган көпүрө сабак боюнча кыскача айта кетейин. Көпүрө сабак. Көпүрө бул айтып тургандай эле эки нерсени бириктирүү. Мисалы, башка жер менен бул жерди бириктирүү. Ошондой эле биздин мугалимдер өзлөрүнүн сабактарын бириктирип келишет. Аны бир эле мугалим же болбосо 5-6 мугалим топ болуп да өтсө болот. Бизге көпүрө сабак абдан жагат. Ар бир мугалим өзүнүн предметин кыскача түшүнүктүү кылып айтып берет. Сиздерге да чоң рахмат. Окууну жакшы бүтүп, алдыдагы жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуңуздар. Чоң рахмат. Өтө кызыктуу усулдар экен, көрсө заманбап мыкты мектеп десе эле кымбат баалуу каражаттар бар мектепти элестете бербей, өзгөчө усулдары, болгондо да автордук усулдары бар, келечеги кең мектепти айтсак болчу да экен, Туура, толугу менен кошулам. Бирок биздин убактыбыз чектелүү экендигине байланыштуу видео репортажды кийин да бул мектептен улантабыз деген үмүттөмүн. Анткени биздин көрүүчүлөр үчүн эң бир сонун репортаждардын бири болду. Мына эми балдар, мектепке деген сапарыбыз дагы арып бартат. Мага ушул мектептен өзгөчө 6 күнгө 6 багыт усулу жакты. Анткени бул мугалимдерге дагы, окуучуларга дагы дүйнө тааным жагынан бир чоң жакшы жардам берчү усул экен. Мен да силер менен жолдоштук сабак, кесипкөй сабак, көпүрө сабак, айтор билгенден билбегеним көп дегендей. Бул мектепке дагы да келип, тамчы айында чакан, бирок алгылыктуу иштери менен айырмаланып турган бул мектепке дагы да келем деп ичиме тилек кылып койдум. Албетте, ар бир коштошуунун аркасында жолугушу бар демекчи, биз азыр көрүүчүлөр менен жолугуу үчүн коштошолу. Саламатта калыңыздар.